Анан алар мындай дейт да, партнерский родода самый главный тигил жагын караба дейт. Эмне болсо дагы ни в коем случае караба. Мен ойлодум, фигня тигил жагы эмне, сварка беле. Анан уже родога кирип, эң ответственный моменты аялымдын колун кармап мындай, жаным чыда, чыда. И бир моментте мындай карасам, чачым сразу түшүп. Бирок партнерский роды нормальный экен. Партнерский роды чын эле окумуш. Мен партнерский родода билдим, пуповина дедимби, киндикти атасы кесет экен. Мен киндикти кесип атканда өзүмдү мындай гордо, мындай чоң сездим да, как будто Ташиев жаңы имараттын ачылышында. Ошо төрөдүк, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Бирок рододан кийин башка бир контор чыкты. Аты коюш биздики проблема экен. Биз кыргыздар кыргыз аттарды койбой баштадык. Не деген Марсель, Милана. Бул Милана Каражыгачта жүрөт. Другое дело, Каражыгач Миланда жүрсө, мындай. Кубанып, мындай плитканы салып, жакшы да. Просто мен болушунча кызыма мындай кыргызча угулган аты коюм келет да. Бурдөлөт, бурбөбү, мындай 2-3 үй менен. Аялым бойдо барда, мен өзүмдүн апама айткам. Мама, давайте в честь бабушки назовем. Рабия деп. Красиво же, Рабия. Апам мага мындай айтты. Арсен, сен уже кылап турган ишти кылып салдың. Дальше мы сами. Көрөйт, мен неберемди колума алып, бетиңе карап мындай, анан ат коем деди. Макул десем, көрөдүк, апам кызымдын колуна алып мындай, бетиңе карап мындай. Я решила, в честь бабушки Рабия будет.